кутмандуу таңыңыздар менен. Менин колумда сонун бир китеп турат. Азыр болсо мына каникул башталды, жайкы каникул, балдарыбызды кайсыл жакка барып баягы эс алдырабыз, анан кандай иштер менен алек кылабыз деген баягы ата-энелердин чоң алдында бир миссиясы турат десек болот. Анан Нурсултан айтып коет эмеспи элде. Элдин балдары кыйын деп. Анын сыңары бизге келген меймандын баласы дагы абдан кыйын, абдан бир келечекте көптү үмүттөндүргөн инсандардын катарын толуктайт болуш керек. Гебеков Нурдан бала үчүн акча табуунун 23 жолу. 13 жашар баланын жазган эң алгачкы эмгеги тууралуу сөз кылабыз. Контаңыздар менен. Контаңыз менен. Тааныштырып өтөбүз, Биздин жаш жазуучу десек болот, жана ошондой эле анын атасы Нурлан Кебек уулу өзү сүрөтчү экен. Куш келиптирсиздер. Алгач эле ушул китеп тууралуу сурагым келип жатат. Канча жашыңызда баштадыңыз? Анан бул китепти жазууга эмне түрткү болду? Мен болсо 11 жашымда баштагам. Мен болсо 2 жыл ушинтип жазган жокмун, мындай идея болгондо ушул 11 жашта. Ойлонуп жүргөнсүз. Ушул идея ушул 11 жашта келди. Жазайын деп жазып 2 жылдан кийин чыкты. Азыр сүйлөшүп отурсам, Роберт Кийосакинин «Бай атам, анан кедей атам» деген бир легендардуу китеп бар. Жаш ишкерлер кантип акча тапсамак болот, кантип бизнести башташ керек, мына ушул китепти көп учурда сунуштап келет. Азыр сурап отурсам, Нурдан бул китепти окуптур. Канча жашыңызда окудуңуз эле? Биринчи мага атам окуп берген. Анан 10 жаштарда, 9 жаштарда окуган билген, бирок мындай сосредоточенность дегендер жетпей атканда, ошо атам окуп берген, анан өзүм окугам. Ошо. Анан ошондон таасир алганын окшойсуз. Бул мисалы айтсаң, сен менен тең жаштагы балдар эшикте ойноп жүрүшөт, башка нерсе менен кызыгып жүрөт. А сен болсо жазган китеп жазып турсаң, ал китебиңдин аты дагы 23 жолу бар дейт акча табуунунчу. Эмне түрткү болду сага? Чын айтсам, акча бар эле болчу, үй бүлөдө мындай ачка болуп, тамак жетпей, андайлар жок болчу. Бирок ата-энемдер, апамдар көп акча берчү эмес да. Адам, берчү кээде. Ченем менен бирок. Ченем менен кичине бирок. Анан болсо кээде балмуздак жеген келип кетет, ошондойлорго акча жок болгондо Өзүм иштеп табайынчы деп баштадым. Иштеп табайын деп туруп, анан ошондой иштеп китеп чыкты. Заматсыз атасына сөз берет окшойбуз, Балаңыздын мындай жөндөмүн качан байкадыңыз, кантип колдоп атасыздар эми азыр? Нурдан бул кичинесинен эле өзү ушундай бир нерселерди алып сатып, курут алып сатат, семчке алып сатат, ушундай мектебине барып бир нерселерди ойлоп таап, трейдинг деп бир демени YouTube азыр жакшы болуп атпайбы, ошол жерден карап, алмашуу жолдорун үйрөнүп, ушуну өзү эле өздөштүрүп келатат кичинесинен бери эле. Анан биз мындай баланын шыгы ушул тарапка, бул дагы бир жөндөм да. Ошол жөндөмдү кичине түртүп коелук деп аракет кылып аткандан кийин ата-эненин бул милдети да. Анан биз колдоп келатабыз. Мисалы, сиздин кесибиңиз сүрөтчү экен. Такыр эле ишкерликтен, бизнестен такыр эле алыс болушуңуз керек, Эми сүрөтчүлүк деле бул деле ишкерлик да. Бул эркин иштеген, чыгармачылык менен иштеген өзүнчө бир ишкерликтин бир формасы болот. Анан кийин эми биз балдар деп жашап аткандан кийин балдардын мындай тарбиясы эмнеге мындай өзү акча таба турган жолдорун түртүп үйрөтүшүбүз керек экен азыркы учурда. Шыгына жараша. Шыгына жараша. Бардыгы эле мисалы үчүн акча табам же ишкерлик кылам деген балдар мен өзүмдүн балдарымдан байкайм. Бирөөсү спортко кызыгып калды, дагы кичүүсү да спортто кызыгып атат. Анан баягы кыргызда айтылат го, тиги дээринен болот деген. Дээринен деп. Анан ар бир баланын өзүнүн дээринен болот экен. Биз деле муну таап, акча таап же болбосо ушинтип ишкерлик кыл, бизнес кыл деп айтпай элебиз. Бул өзү эле ушинтип изденип атат да.
13 жашар баланын 23 баягы акча табуунун жолун сунуштап жатасыз. Биз да азыр Нурсултан экөөбүз ачып карап отурабыз. Бул жерде 17-чи баягы сунуш экен, акча табуунун алып сатуу бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү эң жакшы жүрүшкөн бизнестердин бири дейт. Сен эмнени кааласаң, ошону алып сата аласың. Мисалы, таттууларды, оюнчуктарды, ал тургай электр товарларын алып сатуу оп-оңой жумуштайт. Дүңүнөн арзан сатып алып, чекене баада кымбат сатсаңыз болот. Болгону ушул. Бул бизнестеги эң негизги уялбоо дейт. Анткени бул дагы эмгек, бул дагы бизнес дейт. Өзүңүз муну мындай практика жүзүндө ушундай кылып көрдүңүзбү? Мисалы, кайсы буюмдар сатып, анан кайра саткылычылар болду? Школдо мен дагы деле мындай китеп чыгардым, бирок как его, школдо куруттарды сатып коюп, там вафлерди жасап сатып коюп, ушинтип коюп эле жүрөм. Чупа-чупс, мупа-чупс дегендерди арзан алып, арзан кымбатыраак сатып иштеп коюп жүрөм. Сиз аягында жасып турсаңыз, эң башкысы уялбаш керек деп. Ошо уялбоо сезимди өзүңүздөн кантип жеңдиңиз? Тартууну сезим баары бир болот дейм, адамдын бул мындай натурасы ошондой эмеспи? Башында өлө коркосуң. Кишини көргөндө андан коркуп, жакын келатса коркуп. Анан просто предлагать этебиз керек, мындай мага ладно эчтеке болбойт, ал мени жеп салбайт, ал мени кармап машинасына кармап салып кетип калбайт деген мындай бүт баары эле коркуп берет. Мен деле корком. Сен айтсам, азыр болсо мындай билип калдым да, мындай көп коркпой, мындай жакын подходить этип предлагать эте алам. Башында өлө коркуп, уялып ошо. Анан белектерди даярдоо боюнча дагы бизнес баштаптырсың, Бул иш кандай алгылыктолду? Ал деле оор эмес. YouTube'дан карайсың, мындай кандай кылыш керек, кантип эмес керек, туугандарга, муугандарга. Убакыттар жок. Анан болсо базарга барып карап, магазиндерге барып, упаковочный бумага ошо. Өзүң жазадың, Бул кызмат, тейлөө кызматына көбүрөөк, ыктайт окшойт. Анан айтсаң, Нурдан, эми азыр кимдин, мисалы, Роберт Кийосакини жакшы билет экенсиң, дагы кайсыл мындай ишкерлердин эмгектерин, алардын өмүр баянына кызыгып окуп жүрөсүң? Негизи ошолордон баягы таасирленет эмеспизби? Бодо Шефер, «Пес по имени Мани» деген китеби жакшы. Ошону мага окуп берген, анан мен окугам, короче, жакшы жардам берген ошол китеп. Кыргызстандык ишкерлерден, бизнесмендерден кимдин эмгектерин окудуң? Азыр мен билишимче көп эле ишкерлер өзүлөрү тууралуу автобиографиялык китептерин жарнамалап чыгарып жүрүшөт. Билбейм, Кыргызстандан кайсы китептерди окуган деле эмесмин көп деле. Анан башка зарубежныйларды карап окуп ошо. Дароо эле мындай дүйнөлүк рейтингди алып турбайсыңбы? Башка балдарыңыздын мүнөзү кандай? Алар эмнеге кызыгышат? 4 баланын атасы экенсиз, Мен 4 балам бар. Бул Нурдан экинчиси. Улуусу спорт, футболдо. Футбол ойноп жүрөт. Андан кийин бул ошо ишкерлик, бул дагы спортко барат, бирок спортту хобби катары мындай өзү эмеси катары эле алып жүрөт. Анан кийин кичүүрүлөрү өзүнүн эмеси ачыла элек, кайсыл тарапка кетебиз депчи, багытты так аныктала элек. Спортто барып атышат, бирок биздин үй бүлөдө ошондой нерсе коюлган. Ким кайсыга уже багыты билингенден кийин балдардын ошол боюнча биз ошол жака басымды коебуз, ошол боюнча кетебиз деп сүйлөшүп алганбыз. Бул соц тармактарында сиз жаза кетиптирсиз, ушу балаңыз сизге кайрылып, эмне иш кылсам болот деп ушу кеңеш сурап келгенде сиз китеп сат дептирсиз, китеп жазып сат. Ушул идея сизге кайдан келди? Эми үйдө экөөбүз кеңешип отура беребиз да, анан китеп окуп отургам ошол учурда. Анан кийин баягы оюнчуну аралаш эле мен кармап отурган китебимди айткам, мынакей бул китеп жасап саткан, бул эң жакшы бизнестердин бири. Пайда дагы болот, анан адамдарга, элдерге да пайдалуу болот деп айткам да. Сунуш кылып койгом, анан аны унутуп калгам. Анан эртеси күнү эле бул уже баштаптыр. Биринчи эмгегин сиздер демирчи болгон турбайсыздар, китепти чыгарган. Атайын сүрөтчү менен иштешиптирсиңер, ичинин баары абдан кооз. Азыркы мындай өспүрүм балдарга окуганга дагы мындай сүрөтү менен берилип, мындай шыктандырат экен, кыргыз тилинде, анан орус тилинде экен, түшүнүктүү экен. Китепти каяктан кандай сатып жатасыздар анан? Нурдан? Биз болсо мурдагы күнү китеп
дүкөндөр менен сүйлөшүп келгенбиз. Book House, Danek, Oku Kejі, Сонго деген Феномен. Ошол китептер дүкөндөр менен сүйлөшүп келгенбиз. Алыштыбы китебиңди? Китептерди алышты. Анан ошолорду алып, барап, ондой бердик. Анан сатабы сатылбай азыр күтүп атканбыз. Ал эми мектепте кандай ийгиликтер бар? Кайсы сабактарга кызыгасың? Мектепте көп жара эмес. 8-класска өттүм 3 менен. Бирок чоң ийгилик жараткан чоң бизнесмендер, ишкерлер, азыркы меценат миллиардерлердин баары эле 3 менен бүткөн деп көп айтып келишет. 2 менен анан мектептен чыгып кеткендер деле бар экен. Анан буну менен жыйынтык чыгарбаш керек экен. Алдыда кандай пландарың бар да? Эмне жөнүндө кыялданып атасың? Көп китептерди чыгарайын деп аткам, анткени возможностьтер бар, там художницалар бар, бүт связьдар бар да. Билбейм, дагы китептерди чыгарып, ошону развивать этип. Связьдарың жакшы экен. Жай мезгили мына 3 ай бош убактың бар. 3 айда эми кандай бизнести баштаган турасың? Билбейм, ошо китепти чыгардым, анан ошо китепти продвигать этип дагы ойлоном го, ушул айга көлдө жашайм да өзүм. Анан көлдө бир нерсе ойлоп атам, кукуруза. Азыр көлдө сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Сезон башталат 10-июнда мына көл жергесинде сезон ачылганы турат. Өзгөчө ал жактын тургундары ушул жай мезгилде иштеп алат эмеспи? Анда сизге ийгилик каалайбыз. Ушул жай сизге кириш алып келген сезон болсун. Рахмат сизге ушундай сонун баланы тарбиялаганыңызга. Сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Сиздерге ийгилик. Биринчи китебиңди биз Нурсултан экөөбүз сатып алалы, э? Ооба. Эң негизгиси бул жалпак тил менен жазылган, биздин кичинекей телекөрүүчүлөргө дагы сонун пайдасы тие турган сонун китеп экен. Кыйын кишилер айтып коет эмеспи, кыйын дебедикпи? Акчаң болуп туруп, каяка салым кошуп, эмнеден баштайм деп аткан болсоң, бул балаңа салым кош дейт экен. Инвестиция кылыш керек. Инвестиция кылыш керек экен. Себеби ошол балаң чоңойгондо өзүңө сонун ийгиликтерди алып келет демекчи. Биз болсо өзүбүздүн сапарыбызды алга карай уламакчыбыз.